Айдарали Вернич Шарабидиновичке берилет. Рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Урматтуу Алмазбек Акылымжанович. Мигранттар боюнча бир кайгылуу десем болот, же бир өкүнүчтүү бир акыбалды айтайын. Ушуну бир жакшы кунт коюп угуп койсоңуз суранычы. Орусиянын түрмөлөрүндө бир жараныбыз 12 жылдан бери отурат экен да. Өтө бир өкүнүчтүү акыбал булчу. Себеби дегенде ал жараныбызды подстава кылып, наркотик менен шуулданасың деп кармап кетиштир да. Ал кармаган убакта ал жигит жаш, өтө эле жаш экен эле, бир жагынан. Экинчи жагынан орусча эч кандай сүйлөй албайт экен эле. Себеби дегенде бул жактан бирден бир ушул мигрант болгонун себеби ушундай болсо керек. Тилди билбей барып, тузакка түшүп калды да. 12 жылдан бери подстава болуп отурат экен. Бир иш козголгон эмес. Жөн ушу подстава болуп ошо баңгизат менен алектенесиң деп апарып камап койгон экен. Ошодон бери отурат экен. Элестесеңиз, 12 жылдан бери отурат экен. Анын туугандары бул жака биздин прокуратураны органына кайрылган, жыйынтык чыккан эмес. Эч кандай бир жыйынтык үнү жетпептир да. Мына ушундай жарандарыбызга, мигранттарыбызга биздин мамлекет көмөк көрсөтүш керек. Бир жардам беришибиз керек. Этап менен болсо дагы бул жака алып келип, үй шарты өтө оор экен, апасы оорукчан экен, азаттык чыгарган экен, ролик кылып чыгарган экен ушул жигиттин өмүр баяны боюнча. Андан кийин мага дагы бир тааныштарынан кат келип түштү. Ушул жигиттин чындыгында акыбалы өтө оор экен. Чындыгында оор. Бул жакка алып келишибиз керек. Этап менен бир кандай кылып бир мыйзамдаштырып алып келип, бул жакка алып келип, бул жакта эмести өткөрсө жакшы болот эле. Ушуга Нурбек Өмүрбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз сураныч. Бул ушул эме боюнча, окуя боюнча бир дыкаттык менен иштеп чыгыш керек. Жардам беришибиз керек мындай жигиттерге. Мигранттар бирден бир окуя ушундай. Мигранттарга жардам беришибиз керек да. Экинчи маселеде Алмаз Акымжанович,